Касиев Адилеттин агасы Касиев Накен 2000-жылдары Ош областынын губернатору болуп иштеп турганда өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, иниси Адилеттин кылмыш иштерин жаап жашырган. Тактап айтканда, Адилет Касиев Ош областынын прокуратурасынын кызматкери болуп турганда, көзүнө эч нерсе көрүнбөй, агасы губернатор Накен Касиевке ишенип кылмыш иштерине барган. Ат башы районунун Акмуз айылынын жашоочусу Турдалиева Гүлкайыр Дүйшөковна деген чырактай кызды мас абалында Нива автоунаасы менен сүзүп өлтүргөн. Кылмышын жаап жашыруу максатында Накен Касиевдин аялы аркылуу Гүлкайырдын апасы Жумагүл эжеге урайын деп калган времянка сатып берип, иниси Адилеттин кылмышын жашырышкан. Ошол эле Накен Касиевдин күчү менен 2008-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Аламүдүн районунун Октябрь айылында мыйзамсыз кум шагыл казып, ошол айылдын элине жана жерине канча деген зыян алып келди. Атап айтсак, кум жана шагыл карьерлеринин жердин арендасына эле 5 миллион сомдон ашык карызды 5 жылдан бери төлөбөй келет. Жер кыртышына зыян келтиргени да 3 миллион сомдон ашат. Айыл өкмөттүн кызматкерлери ал акчаларды талап кылган учурда менин атам Дүйшөн Касиев, журналист, силердин баарыңарды YouTube'га тартып чыгарат деп коркутат. Ар кандай текшерүүлөр келген убакта агасы Накен Касиевдин тааныштары аркылуу иши жабылып калат. Агасы Накен Касиевдин таасиринен улам бүгүнкү күнгө чейин Чүй областтык прокуратура, экотехинспекция, УВД эч кандай чара колдонушпай жаап жашырып келишүүдө. Бул жер өзү Аламүдүн район Октябрьский айыл өкмөттүн жери, элдин жери, биздин жер. Ана муну Адилет деген бир бала келип, низамсыз казып атат. 2010'dan bu ошодон нарак ошодон бери жүрөт да. Кет десек болбойт. Кетпейм, низам чегинде меники дейт. Эл келип дагы көчүрө албадык. Мунун аталары эмес прокурор, сот иштейби, туугандары бар да мунун. Мал жайчы элек ушу атараптарга. Буягына буудай айдайт эле. Ана мына мусурду кара. Мына казып мусурдун баарын төгүшүп, муну жеген, мишөктөрдү жегендер малдар өлүп атат. Жайыт бүттү. Şunu bir terengdetip, nizam çekinde kılıp, tekşerip berip, elge bergisiniz biz soranabız sizlerden. Bir elge yardam kılgıla. Anam erki şofurlarına aittik, bizim yığılayla ana kazdığında biz kazabız dedi. Ayıl eli çoğulup gelip çara gördünüz mü? Görgönbüz. Bu yerde malçılar geldi, hani yerden elder geldi, atçanda turganbız. Koy dep, olmadı. Bir iki bala kazıp atır, bizde günü yok dedi. Olmayan uruş bizim ne kılavuz? Oşo жооп берет dedi. Oşo oydan жообу жок. Касиев Адилет дейт. Ошо Касиевдер чамасы бул түбү күчтүү дейин да. Азыр бир ошо түбү күчтүүлөрдү мына Садыр Жапаров жоготуп атат, ошону кошо жоготсо экен. Ана мына элге тиет эле. Ошо окшогондорду таза чечип берсеңер, силердин жардамыңар эл үчүн.